Чолпон чоң эненин ай сулуу, күн сулуу кыздары. Кыргыз эл жомогу илгери өткөн заманда чолпон деген чоң эне болуптур. Анын айдай сулуу, күндөй сулуу жаркыган ай сулуу жана күн сулуу деген кыздары болуптур. Алар ак көңүл, саякатты сүйгөн, жароокер, мүнөзү сонун, башкаларга жардам берүүнү жакшы көргөн кыздар экен. Күндөрдүн биринде чоң эне, саякаттап келеличи деп суранышса, силер экөөң бирдей кетсеңер, мен зеригип калам. Кезек менен барып саякаттап келгилечи кыздарым, десе, күн сулуу чоңураак экен. Ал биринчи канатын жайып учуп жөнөйт. Шуулда учуп баратып, ар кайсы планеталардан учуп баратып, жер деген планетага келгенде караңгы, капкараңгы. Адамдар от жагып алып, колдоруна шам кармап, иштерин жасап кайгылуу экен. Буларда жарык жокко? Буларда таптакыр жарык жок экен. Мен кана жаратканым мени жаркыраган күнгө айлантып, жарк деп буларды жарыгым менен сүйүнсөм дегенде, жарк журк деген үн чыгат экен дагы. Күн сулуу жарк этип аяламга нурун чачкан күнгө айланыптыр. Адамдар аябай таң калып, сүйүнүшүп, ох дешип, асманды карап, жаркыраган күндү карап, ура деп сүйүнүшүп, Аллага чексиз шүгүр айтышып, аябай кубанычка бөлөнүп, бирин бири кучактап, секирип жаш балдар сүйүнүшүп, кандай сонун, жарык жашоо кандай сонун, асманыбыз кандай сонун көрүндү деп сүйүнүшөт экен. Арадан убакыт өтүп, Айсул, чоң эне, мен деле саякаттап келейинчи, күн сулуу келбей жок болду го, десе, макул кызым, күн сулуу эжеңди да таап кел, жакшы саякаттап кел, десе, Айсул учуп бара жатса, жаркыраган күн турат. Эжем күнгө айланып кеткен турбайбы деп, жердин аркы бетине учуп барат экен. Учуп барса, караңгы, жердин аркы бети, адамдар кайгылуу, жарык эле болуп турса жакшы эле, дешип. Анан, түндө да жаркырап турган жарык керек турбайбы? Мен түндө көрккө бөлөгөн айга айлансам кана, дегенде, анын аруу ишке ашып, жарк журк деген үн чыгат дагы жаркырап, Айсулуу айга айланып кетиптир. Адамдар аябай сүйүнүшөт экен, Аллага чексиз шүгүр дешип. Караңгыда коркпой басабыз. Түнүбүз да сонун, керемет түн болуп калды деп сүйүнүшүп, коркпой басып калышыптыр жаш балдар. Алыс чыгышпайт экен негизи. Бирок үйүнүн алдында да капкараң болсо коркушат да балдар. Чолпон чоң эне, ой, менин кыздарым кайда кетти? Бир кабар алып келейинчи деп, ал да учуп жөнөйт. Учуп барса, жаркыраган күнгө айланган күн сулууну көрүп, жаркыраган айга айланган, караңгы түндү көрккө бөлөгөн ай сулууну көрүп, кыздарына ыраазы болуп, айнанайындарым, алтын кыздарым, адамдарга жарык нуруңарды чачкыла, кызмат кылгыла, деп өзү чолпон жылдызга айланып кеткен экен. Түндө эң акыркы жер жарып келе жатканда, чолпон жылдыз өчөт экен, кыздарына ак бата берип, ушул күндө да бактылуу жашап жүрөт экен. Балдар, демек бизде оюбузда жакшы ойлор болсо, тунук, таза ойлор болсо, алар сөзсүз ишке ашат. Көп тилек кылалы, ниеттенели, жакшы ишке аракет жасайлы.